суроо келиптир бул жерде. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кайсы нерселерден дайыма сактанып жүргөн деп. Эми ар бир дуаны өзүнчө айта албасам дагы сөздөрдү жаттап алсам депчи. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам көп нерселерден сактанган. Негизилерден, мисалы, ошол эле шайтандын азгырыгынан, алсыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, сараңдыктан, ныксыроодон, кайгы кападан, сарсанаадан, күнөөгө батып калуудан, оор карызга батып калуудан, ачкачылыктан, кыянат кылуудан, картайганда алжып калуудан, капырчылыктан, кедейчиликтен, ошол эле жакырчылыктан, акылдан таюудан, ар кандай жугуштуу оорудан, оорунун бардык түрлөрүнөн сактанган. Адамдардын үстөмдүгүнөн, адамдарга кор болуп калуудан, күтүүсүз келген кырсыктан, бактысыздыктан, оор тагдырдан, душмандын күлкүсүнөн, жакшылык неаматтардын тез арада оодарылып кетишинен, саламаттыктан күтүүсүздөн, ооруп калуудан, бирөөгө зыян берүүдөн, улгайган кезде алсырап башкаларга көзүн карап калуудан, фитнадан, азгырыктан, пайда бербеген илимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дубадан, кабыр азабынан, тозоктон, Аллахтын ачуу келе турган бардык каарынан, Аллахтын азабынан, бул жашоодогу азгырыктын айынан, дүйнөгө азгырылып кетүүдөн жана өлөр алдында жана дажжалдын азгырыгынан, бул дүйнөдөгү аялдардын азгырыгынан, ошондой эле адашып кетүүдөн, бирөөнү адаштыруудан, зулумга чегүүдөн, зулум бирөөгө берип коюудан, ушундай ар кандай жалпы жамандыктардан, кылганынан, кыла элегинен, ширктен, шайтандан, жиндерден, караңгы түндүн жамандыгынан, айтор көрө албастан, ич тарлыктан, бүт бирок ушунун бардыгын камтып айтам десеңиз, пайгамбар алейхиссалату вассалам кандай жамандыктардан сактанган болсо, о Аллах, мен да ошондой нерселерден сактанам. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эмнени суранган болсо, мен да ошолорду суранам деп десеңиз, камтыйсыз ушулардын бардыгын. Дуа бул ибадат, дуа көп кылайлы намазыбызда, нафил намаздарда, саждада дуаны үзбөйлү туугандар.